Бишкектин базарларында калпактын көптөгөн түрлөрүнүн сатылып жатканын көрүүгө болот. Бул жерде улуттук баш кийимдин оюусу түсүнөн тышкары сапаты боюнча дагы айырмачылыктар көп. Алсак, мындай Кытайдан алынып келинген синтетикалык кийизден жасалган калпактын баасы 50 сомдон 350 сомго чейин турат. Ал эми бул мындай нактала кийизден жасалган калпактын баасы 800 сомдон 2000 сомго чейин жетет. Эми синтетикадан жасалган сапатсыз калпактарды коңшу өлкөлөрдөн ташып келүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Мындай маңыздагы токтом долбоору Маданият министрлиги тарабынан сунушталып, коомдук талкууга чыгарылды. Буга жогорку кеңештин депутаттарынын улуттук баш кийим болгон ак калпакка маданий символдун макамын берүү боюнча мыйзам долбоору негиз болууда. Себеби ал документте калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү өкмөт тарабынан аныкталат деп жазылган. Буга ылайык Маданият министрлиги синтетикадан жасалган калпактарды ташып келүүнү токтотуу керек дейт. Негиздемеде чет элдик коноктордун, даражалуу меймандардын алдында улуттук баш кийимдин баркы түшүп жатканы айтылган. Чет өлкөдөн келген биздин меймандарыбыз, даражалуу конокторубуз, биздин кыргыздын баалуулугу бул эсептелген ак калпактын бул накта таза кийизден жасалгандыгын көрүш керек, билиш керек. Ошондуктан биз синтетикалык калпактардын жасалып чыгышына, синтетикалык кийиздердин башка мамлекеттен бияка ташып келишине биз мындай бөгөт коюшубуз керек деп ойлойм да. Буга чейин бир топ белгилүү адамдар кыргыздын ак калпагын белекке алышкан. 1964-жылы Кыргызстанга келген учкуч Юрий Гагаринге биздин улуттук баш кийим тартууланган. Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы башкы катчысы Кофи Аннан 2002-жылы расмий иш сапары менен Кыргызстанда болуп, ага дагы даражалуу конок катары ак калпак кийгизилген. Биздин улуттук баш кийимди кийгендердин арасында америкалык белгилүү боксер Рой Джонс, кино жылдыздардан көрүнүктүү актерлор Боло Янг жана Джеки Чан дагы бар. Клара Асангулова 8 жылдан бери кыргызстандыктар эле эмес, чет элдиктерден да буйрутма алып ак калпак тигет. Ошол себептүү ар бир баш кийимди дыккаттык менен жасайт. Кол өнөрчүнүн айтымында сапаттуу калпак жасаш үчүн койдун уяң жүнү колдонулат. Мындай ыкма менен даярдалган улуттук баш кийимдер 20-30 жылга чейин чыдайт экен. Негизги максатыбыз ошо кийинки муунга жакшы сапаттуу, үлгүлүү, жакшы сапаттуу калпактарды калтыруу максатында баштаганбыз да. Анан ошо баягы улам синтетика көбөйүп отуруп, анан кийинки муунга, кийин кыргыздарга, балдарга көрсөткөнгө жакшы үлгүдөгү калпак. Эмнебиз менен мактана алабыз, балдарыбызга эмнени көрсөтөбүз, кийинки урпактарга эмнени көрсөтөбүз, ата бабадан келаткан баш кийим эле деп кайсыны көрсөтөбүз деп ошон ойлонуп отуруп, анан ошондон жакшы сапатта калпак чыгаралык деп ошондой баштаганбыз да. Кыргызстанга Кытайда жасалган арзан синтетикалык калпактарды алып келүүгө тыюу салуу боюнча демилгени 2 жыл мурда депутат Тазабек Икрамов көтөрүп чыккан. Анда эл өкүлү бул боюнча чара көрүүнү өкмөткө тапшырганы менен эч кандай иш жасалган эмес. Буну импортту запрет этиш негизи биздин колдон келбей турган нерсе болчу, буну өкмөт өзү иштеп чыгыш керек деп мен өкмөткө бул маселени тапшырма бергем да. 2 жылдан бери мен айткандан бери сунуш кылдым да өкмөткөчү. Анан бизде бир ар кандай соглашениялар бар да, башка мамлекеттерден кирип аткан маселе, чыгып аткан маселе товарларды биз ага запрет кое албайбыз. Ошондуктан биз өкмөткө тапшырма бергенбиз. Улуттук баш кийим болгон ак калпакка маданий символдун статусун берүү жөнүндө мыйзам долбоору министрликтердин, мекемелердин макулдашуусуна жөнөтүлгөн. Андан соң документ парламенттин комитеттеринин кароосунан өтүп, жогорку кеңештин талкуусуна чыгарылмакчы. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС.